Саламатсызбы урматтуу достор, бүгүн биз эл аралык хижап күнү өтүп жаткан түрк маданий борборунда турабыз. Келгиле, бүгүн эмне болорун бирге көрөлү. Бүгүн бул жакта эмне болуп жатат? Бул жакта бүгүн кыргыз жоолугу деп бизди чакырышты. Кыргыз жоолугу деп баш кийимдерди даңазалоо. Кыргыз элинин баш кийимдери, улуттук баш кийимдери кандай? Кыргыз элинин улуттук баш кийимдери өзү мындай болуп чечмеленип айтылат да. Илгертен бизде кичинекей кыздын кандай баш кийими болот? Бизде кептакя, топу, анан кийин мындай тебетейлер кийилген, анан кийин кызды тумушка узаткан мезгилде шөкүлө кийгизген. Бул маареке эмнеге же кимге арналган? Бул маареке биздин максатыбыз, негизи эң биринчи максатыбыз ушул Америкада жашап жаткан, негизи эле Чикаго шаарында, Чикагонун тегерегинде жашап жаткан баардык кыргыз аял затын бириктирүү максатында өткөрүп жатабыз. Өзүңүздөр балким билсеңиздер керек, биздин кыргыз комьюнити центрибиз ачылган. Анан ошого баягы ал жерде да көптөрү билбейт. Ал жерде биздин бир аз болсо да кыздарыбыз жолугуп, чогулуп, балдары бар болсо балдарын кыргыз мектепке алып келип турушат. Ошол максатта баягы кыргыздар көбөйүп атабыз да. Көбөйгөн үчүн ошол максатта дагы биз баягы көбүрөөк болуп, бир уюм, бир улут болуп жүрөлү деп эң биринчи максатыбыз ошол. Кыргыздардын башын бириктирип, чындыгында негизи аял затынын башын бириктирсек, анан ошондо биз баягы көбүрөөк болуп, уланып, ал энелер балдарын тарбиялайт, жолдошун айтат, ошентип ынтымакка чакыруу. Бүгүнкү программа жөнүндө кыскача айтып берсеңиз. Бүгүнкү программабыз биздин ушу Чикагодагы кыргыз коомунан уюштуруп аткан жаштардын демилгеси менен аялдардын коомдогу орду жөнүндөгү чоң мероприятие десек болот. Бир гана аялдар бала багып эле үйдө отуруп калбастан жоолук салынып эле алардын коомдогу жетишкендиги, үй бүлөдөгү бактылуулуктун ачкычын бири бирине көрсөтүп, үйрөтүп, кандай алып жүрүп, кантип ийгиликтерге жетип атканын көрсөтүүгө биз ошону уюштуруп, жаштардын демилгеси менен ушул жерде жаштар дагы, апалар дагы алар акыл сөздөрүн айтышып, жаштардан көп жакшы нерселерди үйрөтүп, алдыга жылып атканын, ушул квантовый переходдо кантип жаштар өтүп атканын бизге да жайылтып, жакшы иш-чараларды болуп атат. Бүгүнкү Чикагодо болуп жаткан иш-чарабыз аяктады. Сиз менен мен, Мариям, ТВ1 KG көрүшкөнчө.